Саламатсызбы, Анархан Садыровна. Мен БКМ бюджет 2017 тайпасынын студенти Айбекова Айжан. Дистанттык окуу боюнча кайтарым байланыш. Математиканы окутуу усулу. Сабактын темасы сандын бөлүгү. Мен бул тема боюнча окуучуларга кандай түшүндүрө аламын? Мына ушул боюнча практикалык сабак жасадым. Окуучуларга кандай сабак өтөм? Сабактын максаты окуучулар жаңы тема боюнча билишет, сандын бөлүгү жөнүндө билишет, логикалык ой жүрүтүшөт, бири-бирине жардам беришет, маселелерди чыгара алышат. Алтын эреже: сабакка көңүл бурабыз, кунт коюп угабыз, ой жүгүртөбүз. Ойлондуруучу суроолорго көңүл бурабыз. Апам 4 метр кездемени тең экиге бөлүп, бир бөлүгүн көйнөк тикти. Көйнөккө канча метр кездеме кетти? Ойлонобуз, балдар. Экинчи маселе: Асанда 6 алма бар. Анын теңин инисине берди. Асан инисине канча алма берди? Жакшылап ойлонобуз. Кана балдар, мен берген суроолорго жакшылап ойлонуп жооп береличи. Көңүл бурабыз. Маселелер бөлүү амалы менен чыгарылат. Ар биринде сан 2ге бөлүнөт. Жыйынтык сандын бөлүгү деп аталат. Алар сандын 2ден 1 же тең жарымы деп аталат. Апабыз алып келген 4 метр кездемеден бир көйнөккө канча метр кездеме кетти? Аны биз мисалдан көрөбүз. 4-тү бөлөбүз 2ге. Ошондо бир көйнөккө 2 метр кездеме кетти. Түшүндүкпү, балдар? Анда экинчи маселени: Асанда 6 алма бар эле, ал тең жарымын инисине берди. 2ге бөлсөк 3 болот. Бышыктоо үчүн суроолор: 8дин жарымы, 10дун жарымы, 4дүн 2ден 1. Бул суроолорго толук жооп беребиз, балдар. Балдар, сүрөттү карагыла. Апасы балдарына алма бөлүп берип жатат. Апасында 1 алма. Аны 2 баласына тең бөлүп берүү керек. Туура айтасыңар. 1 алманы тең 2ге бөлүп берет. Азаматсыңар, биз бул маселени мисал катары жазып коебуз. Балдар, үйгө тапшырма. 20нын жарымын, 16нын жарымын мисал катары жазылып турат. Аны толугу менен чыгарабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Мен бул сабагымда сандын бөлүгү деген темада окуучуларга кыскача гана түшүнүк берип өттүм. Сабакты уюштуруу, жагымдуу маанай түзүү, үй тапшырма суроо жана башка нерселерди кыскартуу менен түшүндүрүп өттүм.